Урматтуу достор, Код курулуш компаниясы курулуш жаатындагы жаңы системаны алгачкы жолу өлкөбүзгө алып келди. Бул кандай система дейсиздерби? Бул туннелдик калып системасы. Азыр кененирээк айтып беребиз. Туннелдик калып системасы бул жинекей тил менен айтканда калыптардын жардамы менен темир торчолор менен бетондон үй куруу системасы. Алгач атайын даярдалган П жана Г формасындагы калыптар жайгаштырылып, бекем бурамалар менен бекитилет. Ушул эки калыптын бириккен жерине, ортосуна жана үстүнө бетон куюлат. Туннелдик калып системасынын кандай артыкчылыктары бар? Биринчиси, курулуш бат жана оңой жүрөт. Ооба достор, жөнөкөй курулушка караганда туннелдик калып системасындагы курулуш 75%га бат жүрөт. Мисалга алсак, 15 кишиден турган топ бир эле күндө 2 үйдө, же болбосо 4 батирде, же болбосо 300-350 чарчы метр имаратты куруп коет. Албетте, бул сиздин батыраак үйлүү болушуңузга өбөлгө түзөт. 4-5 жыл күтүүнүн кереги жок. Экинчиси үнүмдүү болот. Себеби дубалдар жылмакай болгондуктан шыбак штукатурка кылып отурбастан дароо шпаклевка кыла аласыз же дароо обой жабыштыра аласыз. Ошол эле кезде полду дагы дароо жасалгалай аласыз. Бул мүмкүнчүлүктөр сиздин капчыгыңыз үчүн жана убактыңыз үчүн пайдалуу. Үчүнчүсү коопсуз. Жок достор, бат жана оңой курулат десе сапатсыз болот окшойт деп ойлобоңуздар. Тескерисинче, туннелдик калып системасындагы үйлөр эң эле бекем жана сапаттуу болуп саналат. Себеби имарат темирден токулган бетондон курулуп, конструкциясы бүтүн. Башка имараттардай бөлөк-бөлөк өз-өзүнчө эмес. Биринчи кабаттан баштап бири-бири менен айкалышкан абалда бир болуп буюлуп кетет. Андан сырткары Түркияда атайын эксперимент жүргүзүшөт. Бул туннелдик калып системасы менен курулган 13 кабаттан турган үй. Бул имаратка 300 кг динамит жайгаштырып, эки жолу жардырып көрүшкөндө экөөндө тең имарат кулабар коет. Адатта 300 кг динамит менен 3 же 4 чоң имаратты бүтүндөй талкалап салса болот. Бирок туннелдик калып системасындагы үйлөрдө эмес.